Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Инна иддата шухура индаллахи 12 шахра фи китабиллахи йаума халакас самавати вал ард минха арбаатун хурум деп Аллах Таала өзү кабарлаган. Аллахтын алдындагы 12 ай, анын 4-өө Аллах Таала атайын харам айлар, тыюу салынган улуу айлар деп Аллах Таала эскерткен. Ошол улуу айлардын ичиндеги Мухаррам айы, Мухаррам айынын 10-күнү, Яумул Ашура күн деп Аллах Таала бизге кабар бергендей эле, бул Яумул Ашура Аллах Таала Муса пайгамбарды Фираун жана анын аскерлеринен куткарган күн. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединага келген кезде ошол кездеги яхуттардын, жөөттөрдүн ошол Яумул Ашура күнү орозо кармап аткандыгын күбө болгондон кийин пайгамбарыбыз силер эмне үчүн бул күнү орозо кармайсыңар деп сураганда, бул күн ушундай улуу күн, Аллах Таала Муса пайгамбарды Фираундан жана анын аскерлеринен куткарган күн дегенде, пайгамбарыбыз аларга карап ана ахакку би Муса минкум деп пайгамбарыбыз мен силерге караганда бул күн орозо кармаганга акыллыракмын деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухаридин риваят кылган хадисте болсо Сияму Яумул Ашура ахсабуху ала Аллах ай юкаффира санаталлати кабла. Мен Аллах Тааладан үмүт кыламын, Ашура күнү кармалган орозонун соон Аллах Таала бир жыл мурунку күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деп айткан. Ал эми Ибн Аббас разияллаху анху риваят кылган башка бир хадисте болсо ма раайту наби саллаллаху алейхи ва саллям ятахарра сияму яумин фадлаху ала гайри илля яуми хада яумул ашур деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын башка күндөрдөгү жөнөкөй орозо кармаган орозо күндөрдүн фазилетине караганда ушул яумул ашура күнчөлүк пайгамбарыбыздын аракет кылгандыгын көрбөдүм деген. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул күнгө орозо кармаганга пайгамбарыбыз ашыктар болгон. Кала берсе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде ла ин бакайту Ал-Кабил ла асуманна тася. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийинки жылга өмүрүм жетсе 9-ун дагы кармамакмын деп айткан. Мына ошондуктан келиңиздер, азыр Яумул Ашура күнү быйылкы 2025 жылдын 4-ү, 5-и, 6-сы, 9-у, 10-у, 11-чи Мухаррам айларына дал келет. Мына ошондуктан барыңыздарды ушул 3 күндө 4-чү, 5-чи жана 6-чы июнь күндөрү Ашура күндүн орозосун кармаганга чакырып кетебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бул хадистеги баянына ылайык кимдир бирөө балким бүгүн кармай албаса, анда эртең ошол Яумул Ашура күндү өзүн толук кармаса болот. Кимдир бирөө соопту толук кармагысы келсе, анда 11-ин дагы кошуп кармап койгон жакшыраак.